урматтуу социалдык контракт программасынын катышуучулары. Бишкектин 200дөн ашык жашоочулары былтыр 100 000 сомдон социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз каражат алып, учурда алардын 40%га жакыны жумасына 5 000 сомдон кем эмес киреше таап калды. Быйыл мындай колдоо дагы 104 адамга берилди. В первую очередь у нас получали семьи, которые получают пособие. В основном это үй бүлөгө көмөк. У нас на учете 713 семей находится. Бизде негизинен бул каражатты үй бүлөгө көмөк долбооруна катышкан жашоочулар алууда. Андан сырткары азыркы тапта социалдык камсыздоо тармагында жалпы Бишкек шаары боюнча 700дөн ашык үй бүлө кезекте турат. Алардын көбүнө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлгөнү менен үй бүлөдөгү кирешелерин арттыруу үчүн дагы да болсо алар каражатка муктаж. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандардын жакшы жашоосуна шарт түзүү жана каражатты көбөйтүү сабаттуулугун жакшыртуу максатында бир катар долбоорлорду ишке ашырып келген. Арасында азыркы турмушка керектүү адистерге кыска убакытта окутуу курстары да бар. Борбордон каражат алгандардын көбү акчасын тигүү тармагына сарптоону көздөшөт. Мынакей 13 000 бүлөнүн эң алдыга чыккандары үлгүлүү болгон бүлөлөр болсо, биз ушундө Бишкек шаарында республикалык съездге чогултабыз. Ошондо биз кандай бир мынакей опыт менен монтип алмашуулуп да, биз кантип алдыга жылып атабыз, дагы кандай болот экен деп. Мисалы ошондо биз азыр дагы көрүп атабыз, РСК банк аркылуу жана Айыл банк аркылуу да кошумча алдыга чыккан бизден жарандарга биз процентсиз 200 000 сомду да кошумча беребиз. Каражат алгандардын көбү орто курактагы көп балалуу үй бүлөлөр. Элмира Акматова 5 баланы тигүүчүлүктөн тапкан каражаты менен багат. Андан сырткары 3 кичине балдарына 4800 сом жөлөк пул алат. Ал буга чейин өзүнө тигүүчү машина сатып алууну кыялданганы менен каражат топтой албай келген. Өзүм Швейцарияда иштейм. Анан өзүмдүн машинкам болсо, өзүм кыздарым менен иштесем деп, эки кызым чоңоюп калды. Ошолор менен иштесем деп аябай кыялданчу элем. Ошол кыялым Кудайым буйрса ишке ашты деп ойлойм. Аябай кубанычтамын азыр. Кудайым буйрса мен кыздарым менен иштесем, эки кызым менен иштесем, ошондо өзүм тапкандан дагы киселеп табам да, ошон үчүн Аллага шүгүр. Ушундай президентибиз Садыр Нуркожоевич ушундай проектти түзүп чыгарганына аябай ыраазыбыз. Былтыр өлкө боюнча 2800 жаранга 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилип, ага мамлекеттик бюджеттен 280 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл жыл аягына чейин 10 000 адамга көмөк акчалары берилмекчи. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.